бейтапкана. Ушул мындан ары жагы бала бакча. Бул жак ошо бейтапкана. О, бейтапкана. Бияк садик. Садик берди. Мына балдар ойнойт. Ошондо балдар ойнойт. Мына сырып аны. Детиги бала бакчанын түбүндөгүбү? Мага деле көп жакшы сезим калтырган жок, себеп дегенде. Давайте, мен силерге зыян тийгизбейин. Жакшынакай бүтүрүп кеткиле. Жок, кызык көрдүңүзбү? Жок, аны эмес. Тетиги подписка болуп турат го. Ошондон аркысын бөлүп сатып ийген, анан монун аркысын бөлүп берип салган дейт. Сени көргөм, телевизионда көргөм. Тиги стадион саткан, тияң саткан, бар сатканда мына бар саткан. Айткам жейт деп, мына айлык кетип койду. Мен главврач, мен кабинетим жок. Негизи по идее берим бар больница. Талкалы жок болду, министерство барын талкалады, курутtu, жок кылды бир, сатып жүрдү. Жакшы, могу артыңызда да бирке жер бар экен, абайлаңыз биякта дагы. Бул жерди да алып коюш деген мен алып калдым. Министрликти якпек деп айтып атасыз. Коркпойсузбу? Жок. Шактабы? Онан стоит. О, дагы деле турат. Мына сырып аны. Детиги бала бакчанын түбүндөгүбү? Могу 1, 2, 3. О, 2 терезе. 2 терезеден могу дуалды мына болжолду ушул жагынан баштап. Бейтапкана. Ушул мындан ары жагы бала бакча. Анан оппа деп туруп эле келатканда, мына бул жерде баягы болгон больницадан жана бала бакчадан чыккан суунун баары ушул жерде. Слив, мындай айткандачы. Анан мурда бул жакта прачказда болчу экен, анан өзүнчө бөлүп куруп койушкан турбайбы? Айыл өкмөт могу жерди бөлөт экен, мыякты детсадка берет экен. Могу өзү инфекционный больница болгон. Азыр иштейби? Азыр даны береме дагы деле иштейт. Садикчи? Садик дагы иштейт. Эки отаң иштейт. Ого, бир имараттын ичиндеби? Бир имараттын ичинде ортосунда бир эле неме эшик бөлүп турат. Азыр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу дейт. Отсаңыз? Кечиресиз. Саламатсыздар. Бул жак ошо бейтапкана. О, бейтапкана. Бул жерде элдерди көрөт, элдерди дарылайт бул жерде. Карайт. Мына стенка турат, Ондан ары эле. Ар жагы детсад. Бияк садик. Садик берди. Мына балдар ойнойт. Ошондо балдар ойнойт? Ичинде. Бул жер садик детсад. Инфекционный эмес. Негизи бул жер инфекционный больница болчу. Мурда инфекционный неме болчу. Эже башка дарыгерди айтыңызчы. Бияк жетекчиси ким айткыңызчы? Анан айта бериңиз. Бул качан эмне болуп, таршылана келиңиз? Бул мен өзүм келген жакында эле болду. Мен көрүп айтып атам го, бир келип жерден келип алып жеңге ийди, бир келип эскертип кеткен. Анан айыл өкмөтүнө баягы акимдер собрание кылганда, собранияда дагы бир жолу айттым, айтсак, ооба, бул нерсеге чара колдонобуз деген. Аким өзү деле көрүптүр. Бул нерсеничи? Могул ошо бала бакчанын территориясынын баардыгы бейтапкананын колчу. Өзү бейтапкананын колчу, первоначально. Могу жер именно инфекционный больница болчу. Мына аксакалыбыз келе жатат, аксакалыбыз жакшы билет бул жердин историyaсын. Бул жерде жакын жерде жашайт. 1920-жылы конфискация кылып, мына тамды немисин тамы болчу. Башы. Башы. Мына жерде бар болчу, мына ордунда. Мына жерде бар болчу. Алар эски тамдарды кулак кылып, анан балайынча түгүнө кылып конфискация кылып алган. Ana ошондо менин атам 25-жылдары караболчол иштеп турган экен. Мен 38-жылы дал ушул жерде төрөлгөн экем. Анан энди мунугу чындыгында бир инфекционный болчу. Бир белекет оорулар бир эмне белекет тиф деди, бир белекет оору болуп ошо эл көп жерде жаткан. Башы ушул жерде болчу. Анан бир жерде чуңкурлар бар болчу. Жана өлүктөр, балдардын өлүгүн, анан кийин жаны төрөгөн тиги балдар, аялдардын чукур бар мунун. Эки жерде чукур бар. Дагы деле бар болуш керек. Эми көн туштарда. Анан энди ушул жерди эмнеге себептен берип койду дейсизби? Мен ошол кече берген убакта бул жерде больница бар болчу, койка. Азыр иштейби? İştebeydi de. Azır turabı iştebeydi. Turabı. Bir rodon bolçu, bul yer infeksiyon. Rodon bolçu. Ana bir yerde lejaşı kança koykalar var öyle. Yemi şunu akırın yok kulu. Yemi narkı maşine durgan narcağı. Dedektı. Şu narcağı. Zaborun narcağı. Zaborun narcağındağı uçastak var bolçu. Yemi kuhna, stallava, anamın az var bolçu. Oşunu satı verdi. Jeke tarafka. Kim sattı? Tarafka bunu uşağa verdi. Kim sattı? Bunu hazırki vraç. Usul vraç kol koyup vermeyince satalmaydı. Kim degen vraç? Bunu Eseneman. Ama o жаңа kuruluş başlanıp turdu. Ne oldu toktop kaldı bu?
Жеп Качан коюп башталды? турган прорабтардын баары мойнуна албай иштетпей токтотуп коюшты. Тетиги песковок турат го. Ошондон аркысын бөлүп сатып ийген, анан монун аркысын бөлүп берип салган дейт. Биздин мыйзам чегинде укугубуз жок го, мен билгенден. Атың ким дедің? Темирлан. Темирлан. Мындай да. Сен журналист болгондон кийин сразу бияка тартканга болбойт да. Мен уруксат сураш керек да. Тартсам болобу же болбойбу деп. Айтыңыз. Сен эмне тартып атасың мына? Мени азыр. Я. Мейли анда жооп Анан жанагы айткандарым бар. жооп бересиңиз. Айткандарым бар да. Дейт, эме бак айтады, директор бар. Айыл өкмөт бар. Айыл өкмөткө барасың. Мына айыл өкмөт өзү жүрүп. Кара айыл өкмөт. Анан мен сатып турдум жакта. Мунун баарысы мынагу больницанын баарысы. Айыл өкмөттүн балансына турат. Негизи. Атың ким дедің? Темирлан. Ошо мен билгенден ошондой Ошо. негизи. Ана Бу жерде сени көргөм, телевидение көргөм. Бу жерде айыл өкмөттүн балансына сиз турат. сатып үйдө албайсыз да. Сатылган айыл өкмөт сатат. Ооба. Мурунку айыл өкмөттөр. Мына, мурунку айыл өкмөт саткан, кийинки айыл өкмөт саткан, мынагу зданияның баарын жарымын сатып берген, биян саткан айыл өкмөт сатат. Потому что мен никакой жердемем жок. Ошо биз билгенден Берден баягы только гана айыл өкмөттүн балансы айыл өкмөт сатат. Ооба. Всё, бол. Ошо Коротко ответ, да? чүнкү фамилияңыз. Сен молодец. Эме алган, туура эме алды, бере болду. Фамилияңыз? Анан прокуратура разбурулган муну баарысын. Прокуратурага разбурулган, баары да разбурулган мынакей. Мунуку айыл өкмөттөрүн бар сатышкан. Мына, барды айыл өкмөткө барып сурагыла, саткан. Тиги стадион саткан, тияң саткан, бар саткан да мына бар мынакей. Ачык айтканда, мына бу жерден барысы эле мына жейт да. Кыргыз жеп көнүп калыптыр да мынакей. Мына зданияны да жеп койду. Мен айткам, здание жейт деп. Жаңы, Жаңы 3 миллионду. Мынакей. Айткам жейт деп, мына айыл өкмөт жеп койду. Пожалуйста, разбурулган. 4 жылдан бери мына бүтүп жатат здание. турат ошо жерде. Эмне үчүн турду? Потому что кыргыз жегич экен да, жеп койду. Мына мен өзүм Бишкекке барып туруп, туп-туура жанагы эмеге, президентке кирейин дегем. Ушу жөндө, мына. Анан кийин тиги Кыдыршаевичке кирейин дегем. Мына. Кирейин десем, ошондон бирдеке помех болуп кире албай калдым да мынакей. Ушуну айтайын дегем, ушунун баары мына. Канча жылдан бери бүтпөй атат мына, карачы мынакей. Мына акимге барылды, айтылды. Губернаторго айтылып атат баарына. Келет бүтөт деп койчу ошо мен. Ошо Мына жерде. сотко берип салды, ошону соттон бүтүр. А сиз тар жерде отурасыз бу жакта. Мына тар жерде отурум. Аржаңыз бала бакча экен. Нара бала бакча. Сизге деле баягы мындай орчакка неудобно болсо. Мен азыр мына, мен главврач, мен кабинетим жок. Мен отурам, Ошо биз издедик да, жок экен. Мына жок. Главврач деген. Мына биз тыгылып отурук да. Потому что бул зданияны айыл өкмөт сатып берип туруп, анан кийин жасап берип салат. Больница болуш керек бер. Мына. А негизи А по больница идее берим бар больница. негизи. Бу жерден баягы боюнча, планировка боюнча мунун баарысы больницага берилген. Мына здание, нарактагы здание баарысы больницага берилген да, мына мурун. Бу жерде чоң. Анан Бу жерде бакча кантип келип туруп эле шапка келип калат. 50 койка больница болчу. 50 койка больница мына. Терапия 20 койка, 15 койка детский, 15 койка роддом. Мына скоро функционирует эти. Мына ушунун мунун баарысы развал Советского Союза болду, талкалы жок болду, министерство баарын талкалады, курутту, жок кылды бирок сатып берди. Ачык айтканда. Канча койлор бар эле саттыбы? Канча мытык бар сатылдыбы? Канча жылкы бар сатылдыбы? Бар сатылды, барысы сатылып кетти бирок. Жок. Калып кетти. Жарым сатылды. Мага артыңызда да бирке жер бар экен, абайлаңыз бу жакта дагы. Бул жерди да алып коюш деген мен алып калдым. Бу жерде мынагу жерди жаңы здание салабыз деп проект эме алдык. Экоэтажный мына. Ошо жерде стационарда салабыз деп мына. Ошону алып калып, ошо алып калып туруп, берде алып коюш деген. Мына мында айлык буга да аракет болду эле. Мында айлык алып коём деп. Шу жерге келип мынакей, мына. Айлык тип фамилиясын айтыңыз. Чыркырап. Ошо кезде ким эле? Мындай да айлык. Бат-бат алмаштырабыз. Айлык өттү. Мына бир айлык өт келди, кетти. Эки айлык өт кетти, үчүнчү айлык, 4, 5. Ойланайм, бир чакта айлык табыштырып керек сиз. Алмаса эле берет. Мындай конкрет Көрөп тааныбай аласыңар. Келгенде эле сатып берет, келген сатып берет, жок кылып калса жеп коет. Турабы мына? Мына берде живой подтверждающий аксакалдар жок, аксакалдар эки аксак болду. Подтверждение Азыркы жаңы айыл өкмөт кантип болот? Жаңы өкмөт билбейм. Аракет кылып атат. Жаңы өкмөт келди, башы аракет кылып атат. Тияка жагына неме кылам деп атат. Тиякта барып атат. Буга да чуркап жүрөм дейт. Соттошуп атыр, тияк менен соттошуп атыр, тиги менен соттошуп атыр, мына. Мен бир вопрос берейин да. Мынагу больница менен детсад экөө несовместимый негизи, адам баласына акылга сыйган нерсе. Вообще-то мындай да. Бу жерде больница тургандан кийин янда детский сад вообще болбош керек. Болбош керек өзү негизи. Больница болгон больница, детский сад бөлөк жака салыныш керек да. Бу жерде территория больница только больница болуш керек. Бу жерде оорулар келет. Кандай оорулар келет? Азыр жанагы инфекцион оору келиши мүмкүн, эме келиши мүмкүн. Мына вирусный гепатит, ковид. Мына 20 жыл ковид болду. Кандай кыйналдык? Мына ошол моментте мына детсадта бу жерде балдар келип атат. Заражение болуп калсаны ким жооп берет? Дагы эле баягы врачтардын нагрузкада, врачтарга, медсестрага нагрузкада
врачтар, медсестра нагрузка болуп ошол жооп бериш керек да. Кайра эле. Мен укканым азыр мындай болуп атат да, Езан мамай экен. Могу жерде азыр стенка бөлөт экен да, он жака детсадка берет экен муну, больницаны кичинертет экен. Ошондой. Жок. Андай нерсе болбош керек да. Жок, мындай ал эме айлык чечип атат. Эми мындай да. Мунобуз зданиябызды бүтүрүп берсе болот эле го. Ушу зданияны бүтүрүп берсе, ана муну көчүрүп берген стационар бир салып берсе, бир 20 койка стационар. Терапия, детский салып берсе болот эле берди. Вот ошондо берди. Бирок больницага азыр эч ким көңүл бурбай калды. Больницага 0. Ооруп атчадай болуп. Мечит салынып атат. Кандай чоң больница? Мектептер салынып атат да, а больницага 0 внимания да. Министерство карабайт, дирекция карабайт, облздрав карабайт, эч ким карабайт. 0. Но больница канча айыл обслуживание кылчу айтып. Мына. Ага. Биз обслуживание кылдык мына. Кеңин сонусу болсун. Сиз баарын эле министрликти якпакты айтып атасыз. Коркпойсузбу? Мен корккондум. Кызматынан коркчу эле го көбү. Жок, мен жумушка чыкпай уже кетип калгам. Кайта менен жумушка чык дедим эки. Кайра. Чык деди кайта жумушка. Чык деди мына. Чыкты менен жумушка чыктым. Яйлан эртең мен кетип калам керек болду. Мына врачтарым кетип атат. Мына врачтарым бар нагрузка болуп кетип атат. Коңуз эми кетпеңиз, сиз кетсеңиз элди ким карайт? Ошол айтып атам мына кетти, кетейин деп арак кылдык, тиги врач марш жазып кетти, кайта келди. Потому что эски машина эптеп берген да. Жаңы машина тур, ошо боюнча ремонттоп тур. Аны эми жок. Помощта демөөрчүлөр алып келгенбиз. Фамилияңызды айтып коюңуз. Фамилияңызды айтып коюңуз. Ремонт али кечип бүтөрөм. Ал машинаны ортодон жок кылып жиберишип булар. Анан биз эл кайра чыгып, машинаны алып келгиле дегенден кийин кайра алып келишти машинаны. Анын мотор, саторуна чейин, короче, булар жок кылып салышкан да өздөрү. А биз зыңкыга машина алып келип бергенбиз. Менин лично классташым демөөрчү болуп туруп, ошо классташым берген да бул машинаны берге. Ал депутатка акези коюлуп аткан бир убакта бир жардам берген, чын-чынында келген. Анан кийин бар токтогон. Бул жаштардын күчү менен келген бул нерсечи. Эч ким бир тиын албай туруп, жана чуркаган кезинде моментинде аракет кылганда сөздүн ачыгы да агитаторлор 50 бала бул жерде жаштар. Мына бул да барат, Күлчөккан бар билет. Ошонун башында тургандардын бири мен болчумун. Ошону алып келип берип, жашына кайгылып туруп күлүчүн тапшырсак, айыл өкмөтүнө калтырып коелу дегенбиз башындачы. Бир водитель кылып туруп коелу десек, жок, больницага дегенде мейли деп больницага өткүзүп бердик. Өткүзүп берер мейли кийин бир айга жетпей, баягы скорый зыңкыйган скорыйбыз жок. Надо будет мен сүрөттөрүн көрсөтөм. Келгенде жапжаңгы турган сүрөттөр. Мен үйүмдө турган көпкө чейин аны карбюратор бузулуп калыптыр, анан тийиниз бузулуп калды, шылтоо анын барычы. Мына өткүзүп берген, молдекебиз кошулуп туруп өткүзүп берген. Күчөрөлү бесерман. Сен Темирлан болсоң, мен Эзанаман. Эзанаман болуп жүргөн, сен вообще молодец, сен вообще жакшы журналистсиң да. Телевизордон көрүп калам да. Мындай откровенный боласың да, барсынчы мына. Так что ошо мына ситуация ошондой бизде. Биздин ситуация абдан плачевный. Сизге да кызык болот керек. Бир имарат экен да. Бир имараттын ичинде жарымы бейтак мал экен, жарымы Туура. бала бакча экен. Кандай дейсиз? Туура. Бул Сиз жаңы келип кандай келип көрдүңүз деген? жок, Сизге кандай негизи мага деле көп жакшы сезим калтырган жок. Себеп дегенде экөө бири-бирине несовместимы. Негизичи. Анан бул жанагы врачтарды күнөөлөп аткан бултур эмес талант экен. Жок, уксап сен. Жок, мен айтпайм. Анткени бул могу жердин баардыгы муниципалдык мүлк болуп чечилет. Муниципалдык мүлктү ошол учурда айыл өкмөт менен кеңештин немеси менен кетип калганда, эми Кудай буйруса. Кайсы жылдары? Это 2017 жылдар болса керек. Бул жагда сатылып кеткен, анын ар жагда расширенный Анан азыркы учурда Кудай буйруса, ногуну бүтүргөн болсок, мен азыр эң биринчи максатым азыр ушул жер. Анан могу жерде талаш жерлерибиз бар, ошону чечүү да. Башка жерден жер таап бере албайсыздарбы? Башка жерлерден таап бергеним биринчи. Айдын ичи бар, сырты бар, наоборот ичинде сонун болот. Трассага түшпөй, балдар коюлбайт, эч нерсе болбойт. Келгенде эле биз муниципалдык менчиктеги жерлерди издедик. Муниципалдык менчиктеги жерлерден эч бир жер чыккан жок. Азыр тиги бала бакчабызга карасаңыз деле, мындайча айтканда, приблизительно ново турат го. Ново жерден баштап ушундай эле территорияда бала бакчабыз. А берде очередке турган аябай көп. Жер жок. 1 миллиондун тегерегиндечи, например, айылдын центринен алсаңар болот. 300, 400, 500 миңден айылдын четкерек жагынан алсаңар болот. Айылдык бюджеттен алгыла дагы жашынакай детсад салып берип, кийинки проект ошол жака кура бергиле, пожалуйста. 2020-жылдын 21 августунда 3 тараптуу каржылоо менен болгон. 3 тарап, кайсы тараптар? Биринчи мамлекеттик бюджеттен бул жанагы Steam грант деп коет. Steam грант, билесиз. Steam гранттан келген. Андан тышкаркы калган акчасы. Местный бюджеттен? Жок, немеден. Талас өнүктүрүү фондунан. Анан местный бюджеттен финансировать этилген. 21 августта, 2020 жылдын 21 августунда
келишимге кол коюлат. Кайсы фирма эле? Айдос Кут деген. Айдос. Жеке компания. Жеке компания. Анан 21 декабрга чейин 4 ай. 4 айдын ичинде бул жерде ак процентовка деп коет, жасалган иштердин актысы бар. Ошого кол коюлуп, толук акчасын которуп берип койгон. Сонун зынтыйган здание болмок болгонда. Сонун здание болмок. Бир топ жумуштар бүтүп калган экен да? Бул жолу 20% эле жумуштар бар. Каталогунун ичинде жатпайбы. Өткөндө 2 миллион 300 миң сом тигиле сураган. Бирок мага мыйзам жол 2 берген. миллион 300 миң сом? Ооба. Анан айткам. Андай акча сиздерде жок го дейм. Андай жок. Действительно жок. Анан мен айткам, давайте мен силерге зыянымды тийгизбейин. Жашнакай бүтүрүп кеткиле. Быйыл жашнакай ачырыны болгон, экинчи ботрек айланып өткүлө. Төлөбөйсүз дейм. Төлөбөйсүз. Бирок эгер Эмнеге төлөбөйт экен? Кымбаттап кеткенге шылтап атат. Кымбаттап кеткенден шылтай турган болсо, кымбаттап кеткен бул строительство 20-жыл башталат го. 20-жылдан 20 августунан декабрына чейин полностью финансирование бүтүп калпайбы? Ооба. Ошол учурда доп работасын жана дополнительная работа 10%ке чейин можно, да? Рұқсат. Эгерде дополнительный сметанысын далилдеп берип туруп бизге сурап койгон болсо, бермек. Жанагы мурдакы айыл өкмөтчү ошол акчанын баарын эле бир 3 траншка же 4 траншка бөлүп которбой, бир эле дөп салганда жок, кызык көрдүңүзбү? Жок, андай эмес. Же башына келишим ошондой болуп калды. Жок. 3 транш менен, так, мен азыр транштарын айтпайм, 3-4 транш менен бөлүнүп берилген.